150-200 машина дарбыз коомдор менен жүктөлүп турат. Азыр нааразычылык кылып аткан ошол Аксы, Нокен район Достук айыл өкмөт тургундары менен барып жолугуш өткөргүлө. Булар ыйлап атат, бүгүнкү күндө ыйлап атат. Булардын ушул кылган мээнети, тиричилиги ушул дыйканчылыктан булардынчы. Коллегабыз айтып атат да. Өзбекстан менен Түркмөнстандан кирген айыл чарба мөмөлөрүн токтоткула да. Өзүбүздүкүн сатышыбыз керек да. Биз Түркмөнстанга, Өзбекстанга арзан сатыш боюнча, эгиндерди арзан бышырыш боюнча конкуренция боло албайбыз. Биз ошондо айыл чарба министрлиги менен биргеликте ушул Ошто маданият өткөрмө пункттары менен иштешип, ошол жерден чыккан мөмө жемиштерди, дарбыз коомдорду текшергенде жанагы химиялык кошулмалар көп чыгып, 12 машина кайтарылган Өзбекстанга. Кубат Усенкулович, мына кече Аксы районунан, Учкоргон айыл аймагынан, Нокен районунун Достук Бүргөндү айыл аймагынын тургундары, дыйкандары кайрылуу жасашып атат. Кече түнү президентке дагы, Камчы Кыдыршаевичке, Бакыт Эргешевичке, жана жалпы жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылуу жасашты да. Мына Учкоргон айыл аймагында кече түнү 150-200 машина дарбыз коомдор менен жүктөлүп турат. Клиент жок, баа түшүп кетти дейт. Ошол эле мезгилде Нокен район Достук айыл өкмөтүндө помидор, коон, ушулар эгиндер турат, сатылбай. Ошко, Бишкекке Түркмөнстандан, Өзбекстандан ушул дарбыз, коон, ушундай мөмө жемиштерди алып келип коюп койду базарга. Биз 2022 жылы ушул Аксы районунун тургундары, Достук айыл өкмөт тургундары, дыйкандар нааразычылык кылып чыгышкан Бишкек Ош жолуна. Биз ошондо айыл чарба министрлиги менен биргеликте, фитосанитария кызматынын адистери менен биргеликте ушул Ошто маданият өткөрмө пункттары менен иштешип, ошол жерден чыккан мөмө жемиштерди, дарбыз коомдорду текшергенде жанагы химиялык кошулмалар көп чыгып, 12 машина кайтарылган Өзбекстанга. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө биз Түркмөнстанга, Өзбекстанга арзан сатыш боюнча, эгиндерди арзан бышырыш боюнча конкуренция боло албайбыз. Аларда билесиз, аларда техникалардын баары газ менен, арзан күйүүчү майлар менен, арзан жанагы селитра, мочавина менен камсыздалат. Ошон үчүн алардын продукциялары арзандашат. И жана сапаты боюнча дагы биз сиздер иш алып барыш керек да. Мына Бишкекке, Сары Өзөнгө келебиз дейт дыйкандар. Бүт жанагы жасалма очередтер коюп койгон дейт. Эч кандай шарт жок дейт. Көчөлөрдүн баарын мэриялар тазалап атат дейт кызматкерлер. Сатылбасын көчөдө деп. Кайка барат? Байкуш дыйкандар кайка барат? Биз мамлекет ушундай ушуларга жок дегенде сатканга бир шарт түзүп бербейлиби? Сиз ушуну сураныч, мына эл өкүлү катары мен сизге айтып атам, Кубат Усенкулович, Бакыт Эргешевичке жеткирип бул маселе боюнча. Өз алдыңызда жумуш топ түзөсүзбү? Барып дыйкан базарга барыңыз, Сары Өзөнгө барыңыз, башка райондорго барып, азыр нааразычылык кылып аткан ошол Аксы, Нокен район Достук айыл өкмөт тургундары менен барып жолугуш өткөргүлө. Булар ыйлап атат, бүгүнкү күндө ыйлап атат. Булардын ушул кылган мээнети, ушул тиричилиги ушул дыйканчылыктан булардынчы. Ушул дарбыз, коон, помидорун сатышып, булар кыштан чыгат. Ушулар менен бала чакасын багышат буларчы. Бизде Кыргызстанда 70% айыл чарба багытындагы жерлер бары. Дыйкандар, биз көзөмөл кылышыбыз керек. Ошон үчүн сизге мен талап деле кылам, суранам, Кубат Усенкулович, бүгүндөн калбастан барып ушу жерлер дыйкандар менен жолугушуп, президент деле барып атпайбы? Кайсыл жерде нааразычылык болсо президент барып атат. Кабинет төрагасы барып атат. Сиздер деле барыңыздар, барып эл менен жолугушуп, аз муун угуңуздар керек болсочу. Ошон үчүн эске алып туруп, Кубат Усенкулович, көзөмөл алып койсоңуз, рахмат. Рахмат, кийинки сөйөт Жанбек Султановичта.
Замирбек Дүйшайевич, эң туура бул эме түшүм жемиш бышып калган учурдагы эң көйгөйлүү маселелердин бири. Биз дагы ошол Бакыт Эргешевич биздин алдыбызга тапшырма коюп, жерлерде баягы жумушчу топ түзбөсөк дагы биздин жерлердеги башкармалыктар менен ишти жүргүзүп атабыз. Ана мына Россия, Казакстан, эми Казакстандыкы дагы биздикиндей эле көрүнүш болуп туруп, аларда дагы ушул жашылча жемиштердин баасы ылдый түшүп кетип атат. Анан эми ориентирди Россияга кылып атабыз, анын жолдун алыстыгына байланыштуу жолдогу чыгымдар менен ошол дыйкандардыкы жана таманакы маңдай терлери актабай калып атат да. Анан бирок ишти жүргүзүп атабыз. Ошо жарайт, сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жерлердеги объемдор менен иш жүргүзөбүз. Тиги өткөрмө пункттарды барып адистериңер бар да. Чыккан жана техникаларды, жүктөрдүн баарын лабораторияга барып текшериш керек. Ушул боюнча дагы биз тиги ветеринардык, фитосанитардык көзөмөлдү күчөтүп атабыз. Ошол жерде жанагы чыгып калган нитраттардын тиги нормадан жогору болгондор ошол артка кайрылып атат. Биздин коллегабыз айтып атат да, Өзбекстан менен Түркмөнстандан кирген айыл чарба мөмөлөрүн токтоткула да. Өзүбүздүкүн сатышыбыз керек да. Таможня менен иштеш керек да, өкмөт бир чечим чыгарып туруп, временно токтотуп туруш керек да. Азыр мына Аравандан келет ат, Жалал Абадтан келет ат, Оштон келет, эми өзүбүздүкүн жебейли, бирөөнүкүн жеп эмне кылабыз, бирөөнү байытып. Ошо өзүбүздүн дыйкандардын мөмө жемишин жейли деп атабыз. Силер Россияга алып барып саталы деген жокпуз биз. Баткендин, Оштун, Кокон гилас өрүктөрүн өзүбүз жеп, өзүбүз базар толтусун, ал Өзбекстан менен Түркмөнстандыкын эмнеге жемек элек деп атат да бу. Кыскача айтканда, анан силер башка сөзгө айтып атасыңар да. Өкмөт тез аранын ичинде чечим кабыл алыш керек да. Ички саят Жарайт.